Коомдук жана мамлекеттик ишмер Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген экономисти Сопубек Бегалиев көзү тирүү болгондо бүгүн 90 жашка чыкмак. Бул күнгө карата эскерүү иш-чарасы аларча көрүстөнүндө өттү. Ага маркумдун жакындары коомдук ишмерлер катышып, Куран окутулуп, айкелине гүл чамбар коюлду. Сопубек Бегалиев 1931-жылы 29 мартта Чоң Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун экономист катары баштап, бир катар мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө кошкон салымы чоң. Кыргыздын экономикасын өстүрүш үчүн ошо эмеге барып, Москвага барып, ошо планды түзүп алып, аны Москвада ошону защита кылып келишчү да. Каражатты бөлүп келгенден кийин анан Минфин акча бөлүп берип, ошо каражат менен анан бүт республиканын курулушу, ал кишинин убагында мына бүт шаардын центрдеги курулуштар, азыркыдай бийик үйлөр эмес болчу, анда эме 12 микрорайон курулган ошол кезде.